Кече күнү дал ушул жерде Бишкек-Ош кан жолундагы жүрөгү алган кырсыктан 8 адам каза тапты. Анда карама-каршы тиркеде бара жаткан 3 унаа кагышып, натыйжада 15 жаран оор жарат алып ооруканага түшкөн. Кырсыкта КамАЗ, Мерседес, Бенз, Спринтер жана Дейво Нексия үлгүсүндөгү автоунаалары кагышкан. Өлүм коштогон каргашалуу кырсыктан каза тапкандардан 3-өө эркек, 5-өө аял болгон. Кырсыктан жабыр тарткандар учурда Ош облустук ооруканасында дарыланып жатышат. Жабыркагандардан 7 киши оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Алардын абалы өтө оор деп бааланууда. Арасында 2 жаш бала да бар. Келген бейтаптарды бар сразу ошол больницанын қызметкерлері, санитарлардан баштап, врачтарға чейин бардық бир болуп специалисттер келип жардам беришкен. Бизге крайне тяжелый реанимация бөлүм жандандыруу бөлүмүндө жатат. Адан тышкары учурдагы 3 бейтап бар, олар состояниясы стабильный, тяжелый, но стабильный, да, стабильный туруктуу. Бун бир бейтапты травматология бөлүмүнө которушту. Жол кырсыгына кабылган Жеңишбек Мамашев айдоочулардын жол эрежесин билбегендигинен мынтип жарымжан болуп жаткандыгын белгиледи. Айдоочулар автоунаа башкарууга жеңил желпе карап, жоопкерчиликти сезбегендигинен канча өмүрлөр кырсыктан кыйылгандыгын да кошумчалады. Шудан пайдаланып айтып кетейин. Водительдер жолдо аман жүргүлө. Бир адамдын айынан канча адам кырылып кетти мына кечеге. Азыр мен точно санын билбейм, канча адам эме болду. Бирок азыр өзүм аман турганыма сүйүнүп эле жатам да ошо. Ошо водительдерден сураныч, секинирээк жүргүлө жолдо. Шашпагыла. Точно эсимде жок. Мен билбейм. Келдим окшойт, мен эрте эле келдим. Бир фит автоунаасында машина алып келдим мен. Ал жерде аябай тяжелыйлар көп болчу. Скорыйлар ошолорду алып барды мени, ошо фитке салып, фит мени алып келди. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Алдын ала маалымат боюнча Мерседес Бенз Спринтер үлгүсүндөгү унаа карама-каршы тилкеге чыгып, жол кырсыгын жасагандыгы айтылууда. Учурда тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Азыр каза болгондор дагы, жарат алгандар дагы бардыгы такталуу азыр алдын ала тергөө иштери жүрүп атат. Үчөө тең ооруканада, абалдар орто. Азыр ооруканада дарыланып атат. Азыр тергөө иштери аларга юридикалык баа берет. Белгилей кетсек, буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чараларды күчөтүүнү тапшырма кылган. Ага карабастан жөнөкөй болгон жол эрежелери сакталбай, кырсыктар тынымсыз катталып жатат. Мындан улам калк арасында айдоочуларды даярдаган мектептерге доомат күчөп жатат. Окуу жайлар көбөйүп кетти да. Ошого барбай жакшы окубай эле право алышкандар көп да. Магазиндерде болобу, жолдордо, маршруттордо болуп калат. Эми аны айтыш кыйын. Кокустукта эми. Жол кырсыктарынын кескин көбөйгөндүгүнүн бир нече себептери бар. Алсак өлкөдө унаалардын саны бир кыйла көбөйгөн. Ага кошумча жолдордун талапка жооп бербегени жана жол белгилеринин иретсиздиги бар. Мындан сырткары чектен ашкан ылдамдыкты айдап, спирт ичимдиктерин ичип алып унаа башкаргандар. Мына ушундай кенебестик жагдайлар жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттоодо. Эми биздин жолдор жооп бербейт да. Карындашым. Машина көп, жол тар, ошон үчүн көп кырсыктар болуп атат. Эми правила сактабайт. Правила сактабагандан болуп атат, бардык эле. Правиланы жүрсө жакшы жүрөбүз да. Камера коюш керек. Казакстанга мисалы үчүн айдай туруп бара турган болсоң, камера бар. Уже Алматыга жеткичекти biz bileriz asıl yerde kamera var eкен. Oş kamera бар жерде уже 60'tan ашык жүрө албайсың. Бизге деле коюп койсо болду, проблема чечилет. Алсак Ош облусунун аймагында 2021 жылдын 10 айында эле 660 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 102 жаран набыт болгон. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалыматында Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га көп. Анда жол кырсыгында набыт болгондор жыл башынан бери 500дөн ашкан. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, 7 канал, Ош шаары.